Тыңдаучулар саламатсыздарбы? Көбүңүздөр эле билесиздер, мен азыр Түркияда, Стамбул шаарында докторантура өтүп атам. Эми кызыктуу окуя болду. Бүгүн ошо менен бөлүшөйүн. Мен бул жактагы статусум студент. Сен докторантураны өтүп атасыңбы, же болбосо магистратураны өтүп атасыңбы, же бакалавриатты, сен баары бир студент болосуң. Жана берилген визада студент деп жазылып турат. Виза алганда дагы студент деп анан кийин ID карта беришет бул жерде. Ошол сенин визаң, 1 жылдык визаң болот. Мурда 2-3 жылга берчү окууңа жараша, ал эми азыр бул дагы акча. Анан ошон үчүн булар деген беришпейт. Ар жыл сайын сен аны алмаштырып турушуң керек. Бул экинчи. Буларга деген студенттерге преимущество, то есть сен деген закондуу түрдө бул жерде жашап аткан болсоң, сага ошо картаң менен ошо преимуществолор болот. Жашоого преимущество. Мына менин арка жагымда турган Беледия деп турат. Бул жерде спорт комплексине келдим. Буларда деген фитнес-клуб, тренажерный зал, анан бассейн бар экен. Мага бассейн керек эле. Бассейнге абонемент алганы келдим деп бул жака келдим. Келсем эмне дедим? Студенческий билет, анан метрого, автобустарга баарына биригип билет берилет. Ошол билетиңди көргөз, анан ID картаңды көргөз деди. Көргөздүм. Номерлери бири-бирине төп келген жок. Ошого сен деген эми номерлери бирдей болуш үчүн картаңды кайрадан переиздание кылышың керек ба? Метро картаны переиздание кылышың керек деди. Анан спорт комплекс деген онлайн баракчасында толтуруп аткам. Кечөөнү толтурдум эле. Анан тилекке каршы бир жеринен туура эмес жазып коюптурмун. Ден соолукка байланыштуу жеримди мен жок деген ордуна ооба деп жазып коюптурмун. Ошондуктан эми поликлиникага барып мен деген спорт менен машыга алам деген разрешение алышым керек экен. Айттым, мен макул, мен жөн эле төлөйүнчү, анан алгылачы десем, жок, биз андай кыла албайбыз дегенде, бул жер деген официальный болгон үчүн бул системадан туура жазмайынча биз эч нерсе кыла албайбыз дейт. Бул жерде ошондой бюрократизм деген бар. Сен деген бир жерге бир нерсе киришиң үчүн же тапшырыш үчүн, алыш үчүн